Ош технологиялык университетинде Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчилик курамы Ош шаарынын аймагында жол кыймылынын коопсуздугу камсыздоо, жолуна кырсыктарын жана алардын кесепеттерин алдын алуу багытында университетте билим алып жаткан студенттер менен жолугушту. Жолугушууда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын штабынын башчысы, милициянын подполковниги Саид Ходжаев Бахрам Хамидович, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жол көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы, милициянын подполковниги Саидов Тынычбек Мадеминович. Ош шаардык ички иштер башкармалыгы боюнча милициянын кайгоолук кызматынын башчысы, милициянын подполковниги Салымбаев Нурбек Аспекович. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын техникалык көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы, милициянын подполковниги Аким уулу Мирлан. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жана жолуна кырсыктарын жана алардын кесепеттерин алдын алуу башкармасынын баш кадиси Байзаков Музатай Байзакович, окуу жайдын жамааты жана студенттер катышты. Жолугушууда студенттерге жол коопсуздуктары боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жол эрежелери тууралуу маалыматтар берилди. Катышуучулар тарабынан суроолор берилип, жооптор алынды. Патрулдук милиция Ош шаарында биринчи багыт ошол жолуна кырсыгын болтуруу жана алдын алуу. Экинчи багытыбыз бул кылмыштуулук менен күрөшүү. Анткени бизге ошол патрулдук милицияга камтылган себеби 102-ни биз карайбыз. Азыркы күндө Ош шаары боюнча анан бул жерге жеткирип турган нерсе статистика боюнча былтыркы жылга караганда быйылкы жылы кылмыштуулук өсүп жатат. Бизде окуу процессинде мындай бир көйгөй бар да. Биздин балдар ГАИде бизде практика болот да. Ошо ГАИде өтсөк деп бизге сунуш беришет. Бир аз проблемалар болуп калат. Ошо договор түзгөндө ошол маселени кандай карайсыздар? Биздин балдар ошо ГАИде практика өтүш боюнча. Туура козгоп атабыз. Ар бир 5 жол тең эмес дейт. Ал жерде мүчүлүктөр бар. Бизде УПСМ город Бишкек түзүлгөндөн, ОПСМ город Ош түзүлгөндө бул жерде конкурстун основа болгон да. Баарына да белгилүү болуш керек ал. Ошо конкурстан өткөндөн баардыгы жумушка алынган. Анан ошол жумушка алынгандан кийин кантип өткөн боюнча биз эчтеке деп айта албайбыз. Эгерде комиссиянын корутундусу менен өтөт, ар бир сотрудник азыркыга чейин ошол берген кадрлар менен иштеп атабыз. Бирок окутуу үйрөтүү сиз айтмакчы мурунку зам менен тыгыз байланышта иштеппиз. Азыр угуп атам ошол көйгөйдү. Бул жетекчиликтин астында уят болгондой болуп турам. Эмкисинде мунун баары тең учуштун баары жоюлат. Биз да ошол тарапка, багытка алып, балдарды окутуп үйрөтүп көңүл аракет кылабыз. Кадровый вопроска караган келгенде, именно ошол ОБД багытына трансферттерди алсаңыздар. Кээ бирде көчөдө көрүп калабыз, бизден сотрудниктер көп эмес, арасында бар. Аялдамаларда турушат. Таксисттер туруп алган, алар просто светофордун эле карап байлап турушат да. Эми ой кетет, что алар өздөрү билбейт. Нурбек Аспековичке бир сунушум бар эле. Сиздер биздер менен мындай тыгыз байланышып, бири-бириңизге ой пикирлерди алмаштырып, же болбосо повышение квалификации деп коет. Ошондой биз силерге сотрудниктериңиздерге өтүп берсек, мурдагыларда мисалы замдар бар эле. Биз менен келип тыгыз байланышып турат эле да. Арзыбаев Муса болуш керек. Биз жылына 3-4 жолу бизге келип байланышып, ушундай маселелер чечип турат эле. Биздин госэкзамендерге келишет эле, катышып турушат эле. Академия управления Москва деген бар, ошо Москвага барып кандидаттыкка жактап келгем, юридика илимдеринин кандидатымын. Бул боюнча эмне айткым келет? Окуган эч качан кеч эмес. Мен 4 балам бар, 4 баламды алып Москва шаарына барып окуп, атайын ушул темам жол кыймылынын коопсуздугуна багытталган, ошо административное правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности милиции Кыргызской Республики по обеспечению безопасности дорожного движения деген тема болчу. Ошол теманы ийгиликтүү жактап, ушул жерге келип, мына жана кадровый вопросту айтып калдыңар, бияка келгенден кийин ар кайсы тармактардан да жумуштарды сунуш кылышты. Мына ушул жерге дагы өздөрү сунуш кылып, келип азыркы кызматымды өтөп жүрөм. Ошондой эле азыркы мурдакы заман менен азыркы заманды салыштырып болбойт. Азыр илимдүү, билимдүү
деңгээлиңер өйдө болбосо, сабактарды жакшы окуп алсаңар, анда ийгиликтерге жетишпейсиңер. Бул уже потому что азыркы мурда конкуренция аз болсо, азыр конкуренция өтө көп. Бир орунга замандын талабына жараша бир орунга мындай айтканда 5-тен 6-дан 20-дан кишиге чейин болот.